Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Hurmatlı cemaat, qadırlı Müslüman bir tuğandar. Жаратқан Алла Тағалаға чексіз шүгірлер, Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға чексіз саламдар болсын. Ушу жарық дүниеге жаратып, Алла Тағала иман беріп, ушундай күнгө жеткирип, мешітке келип, жамаат менен намаз окуганга Алла Тағалам тауфиқ беріп, Құдайға шүгір Алланың чексіз нематтары. Ва ин таудду нематалла ла тухсуха. Алланың нематтарын есептей тұрған болсаң санап бүтпейсің. Сіздерге біздерге қылған көптөгөн жакшылыктары бар. Бирок биз эч качан унутпайлы, бу дүйнөдө келгенибиздин максаты түбөлүктүү ахиретке даярдануу үчүн келгенбиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, эң акылдуу, эң эстүү киши ким деп суралганда, ансарлардан бири 10 киши болгон эле, пайгамбарыбызга келип бирөөсү сурап, эң акылдуу кишилердин арасынан эң эстүү ким деди эле пайгамбарыбыз айтты. Актаруhum zikran lil maut wa aktaruhum isti'dadan lil maut. Kimisi ölümdü көп эстесе, ошол эң акылдуу. Kimisi ölümgө эң көп даярдык көрсө, ошол эң акылдуу. Эң эстүү ошол киши деди. Демек биздер бу дүйнөгө келдик, өзүбүздүн ахиретибизди куруш үчүн келдик. Ахиретке даярданыш үчүн келдик. Ошонун берекесинен Алла Таала бул утурумдук дүйнөбүздү дагы курат. Канча күн жашасак Алла Таалам жүрөгүбүзгө тынчтык берет. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Кабардар. Жүр Алла Тааланы эстеп, Алланы зикир кылып, Алла Таалага баш ийүүдө гана жүрөктүн тынчтыгы. Жүрөктүн бакыты Алла Таалам өзүнү эстегенге гана койгон тугандар. Алла Тааланын чексиз нематтарына шүгүрлөр болсун. Мына эми азыркы маселе айта турган болсок, барыңыздарга белгилүү, бизди мына казекебиз, Мулла Садридин хажыбыз Алла Тааламдын алдына сапар тартты. Бул жалган дүйнө ушундай экен. Бирөөнү бар, бирөө жок дүйнө экен. Бүгүн бар, эртеге жок дүйнө экен. Бул дүйнө бири-бирин узатуу, бири-биринин аркасынан жакшы сөз айтуу, биринин артынан бири жаназа окуй турган дүйнө экен. Бирибиздин артыбыздан ушу жакшы жамааттан эми мына расмий түрдө мен сиздерден айтып коеюн. Жаманбы жакшыбы ушул жерде 6 жыл казы имам болуп иштеди. Арада эми ар кандай болот? Инсан болгондон кийин баарыбызда кемчилдик бар, баарыбызда ката бар, баарыбызда кичине кээде кандай десем таасирленип, орой сүйлөп, орой жооп берип койгон адаттарыбыз бар. Бирок биз мусулманчылык өзүбүздүн динибиздин улуу баалуулуктарын эстен чыгарбашыбыз керек тугандар. Пайгамбарыбыз айткан: "Удкуру махасина маутакум". Өткөндөрүңөрдүн жакшы гана пейил, жакшы сыпат, жакшы иштерин гана эстеп жүргүлө деп айтып койгон. Жакшы нерсесин гана айтышыбыз керек. Ошондон улам жамааттан расмий түрүндө тугандар баарыңыздардан мынакей кечирим сурайбыз. Эгерде кокустан бири-бириңиздердин көңүлүңүздөрдү оорутуп койгон болсо, капа кылып койгон болсо, себеп дегенде жамаат менен чогуу окуп, канча жерде канча кыш, канча суу, канча жазды өткөрдүңүздөр тугандар. Алла Таалам эми рахматына алсын. Дамылабыздын машаалла эмгегин кабыл кылып, үзүрлөрүн Алла Таала кабырда дагы ахиретте дагы насип кылсын. Эми албетте бу дүйнөдө ушундай экен. Бир пайгамбар келди, пайгамбар дүйнөдөн өттү тугандар. Андан кийин пайгамбар жиберди, ал кетти. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга чейин ушундай келген. Пайгамбарыбыз келгенден кийин эми пайгамбарыбыз дагы өзү 63 жыл жашады. Пайгамбарыбыз кетти, андан кийин халифалар келди. Табиин, табиин, ушундай болуп мына азыркы доорго келдик. Ушул жерде отурганыбыз биз деле барыбы кетебиз. Эч ким бул жерде калбайт. Бизден кийинки муун келет. Бирок чоң аманат кандай? Биздин мойнубуздагы динди кийинки муунга таза, татыктуу жеткиришибиз керек тугандар. Ошондуктан сөзсүз ортосунан кеткенден кийин, пайгамбар өткөндөн кийин Абу Бакр Сыдык разыяллаху анху халифа болуп келди. О кишиден кийин Умар разыяллаху анху халифа болуп келди. Андан кийин Усман, андан кийин Али радыяллаху анхум мына ушундай болуп келе берди. Эми ушу казакебиз дагы ушу өттү. Бүгүн биз аябай ушу күндөрдө кичине карап, мынакей жакын бир топ убакыт өттү. Эми орун бош калбаш керек. Ордуна сөз келиш керек. Ошого атайы аябай кандай десем 4 тараптуу тең карап, бардык жагынан өлчөп, таразалап,
өзүбүздөгү мынакей менин орун басарым Ракиев Замир кары мурунтан хужура көрүп ушул жерде чоңоюп, ушул жерде аралашып жүргөн, мечиттин чөйрөсүндө чоңойгон, өзү Кур'ан Каримдин хафизи, дайым хатым Кур'анга өтүп турган, мурунтан бери келген мынакей муфтинин орун басары болуп иштеп турган, эми азыр Бишкек шаарынын казысы болуп, ушул жерге дайындалып, бүгүн ушуга атайы расмий буйрукту да окуп берип, андан кийин анан буга пата берип, сиздерге Кудай кааласа мынакей бая мурда айтчу эле го, адамдар келгенде талип илимге мындай устазга берип атканда мынакей эти сиздики, сөгү биздики деп, карынындагы мынакей сизге тапшыргана келдик. Сөгү биздики, эти силердики дегендей, Кудай кааласа карекебиз иншалла баарыңыздарга тегиз, баарыңыздарга жакшы мамиле кылат деген үмүттөбүз. Албетте келечектеги ишине ийгилик каалайбыз. Ортодогу ушу бардык жамаат, бардык элдин ортосунда ынтымакты каалайбыз. Анда буйрукту окуганга уруксат этип койсоңуздар, буйрук 125-чи Ракиев Замир Шейшенбекович Бишкек шаарынын мусулмандар казысы болуп 2020 жылдын 10 августунан баштап дайындалсын. Кареке мына буйрук. Эми анысы деле биз мусулман жоопкерчилигибиз чоң. Бирок расмий жоопкерчиликтен жоопкерчиликтин үстүнө жоопкерчилик кошулат. Алла Таалам ихластуулук менен диндин кызматын кылганга биз тилектешпиз. Кудайым иншалла өзү жар болсун, дайыма туура жолго бекем кылсын. Анан биздеги мурдатан өзүңүздөр билесиздер, мынакей өзүбүздүн салтыбызга айланып калган, дайыма бирөө жумушка келсе, жумуштан кетип атса, ошонун баардыгын көңүлүн алып, урмат сыйы менен, эми казекебиз го андай болбой калды. Тилекке каршы сапарга узап кетти. Бирок сапарга узаганы менен ошо ойдон кол үзүп калды деген мааниде эмес. Буюрса иншалла о кишинин мынакей артын улай турган Кудай кааласа мынакей карекебиз. Кана амин. Жараткан Алла Таалам баарыбыздын жүздөрүбүздү жарык кылсын, ортобузга ынтымак берсин, жүрөктөрүбүздү Алла Таалам тазаласын. Кур'ани Карим, хадиси мунаввара менен я Алла жүрөктөрүбүздү мунаввар кылсын. Алла Таалам ошо казекебизге иштерине ийгилик берсин, үй бүлө бала чакасына тынчтык, аманчылык берсин, жамааттын ортосунда мухаббат берсин, ихластуулук менен диндин кызматын кылганга Алла Таалам өзү жардам берсин. Баарыбызга эки дүйнөдө бакыт, эки дүйнөдө Алла Таалам разычылыгы насип кылсын. Ва саллаллаху таала аля хайр халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амин би рахматика я архам. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.